Kanыңыз аз болса, анемия учурунда Витграс канды кантип көтөрөт. Караңыздар, негизги кан аздыктын факторлору көп. Ошондой эле аял кишини ала турган болсок, месячный учурунда аял киши кан жоготот. Либо сизде хронический гастрит бар, скрытый кровотечение бар. Ошондон каныңыз көп кетет. Либо сизде геморрой бар, хронический каныңыз көп кетет. Либо ички-чектериңиз воспаленный, жеген тамагыңыз сиңбейт, микроэлементтер жетишпей, каны түшүп кетет. Бул жерде факторлор көп. Эми Витграстын кандай тиешеси бар? Витграс бул табигый антиоксидант, будайдын ширеси. Ал канды кантип көтөрөт. Сиздерге биринчи механизмин айтайын. Витграс бул клинически доказано, регулярно ичип турсаңыз, ал бизде ошол гемоглобин синтезделип чыкканына жардам берет. Эгерде бизде гемоглобин көтөрүлсө, бизде да кан көтөрүлөт. Экинчи механизм бул Витграсты элде жакшыл кан деп коет. Эмне үчүн жакшыл кан? Анткени Витграстын мындай химический структурасын карап көрсөңүздөр, биздин адамдын жана канынын структурасына экөө молекуласы окшош болот. Айырмачылыгы бир эле ортосунда бизде гемоглобин бар химический структурада, Витграстын ортосунда магний бар. А так экөөнүн клеткасы өтө окшош болгондуктан Витграсты регулярно ичсеңиз кандын көлөмүн көбөйтөт, кандын плазмасын көбөйтөт. Бул экинчи механизм. Үчүнчүсү, эгер адамга ошондой эле микроэлемент ферритин, железо, кальций, магний жетишпесе, кан түшүп кетет. А Витграстын курамында 70% хлорофилл бар. Анан тышкары адамга ошол эң керектүү кальций, магний, железо, калий, эң керектүү микроэлемент аминокислоталарга бай. Алар өздөрүнүн ишин аткарып, синтез жолу менен канды көтөрүшүнө да жардам берет. Ошондон улам сиз дары-дармексиз, сизде каныңыз аз болсо, Витграсты регулярно ичип, каныңызды көтөрсөңүз болот. Бул безопасный продукт. Жаш балдарга да ичсе болот, жана боюнда бар аял кишилерге да ичсе болот.